кутмандуу кечиңиздер менен. Биздин өткөнгү сабагыбыз боюнча кайсыл кадамды өткөн элек? Азыр бир аз адамдар да толук келе калсын, анан чогуу сабакты баштайбыз. Өткөнкү сабакта биз жакшы сөздү аябаңыз, жакшы сөздөр маекти кантип оңдой алат аттуу темада сөз кылганбыз. Эми ошол туурасында дагы бир-эки ооз сөз айтып өтүп, анан кийин 5-чи биздин критиканы туура кабыл алуу, критиканы кантип кабыл алабыз. Мына ушул боюнча бүгүн сабагыбыз болмокчу. Алгач сиз кечеги сабактан сабак алып, пайда алып, туугандарыңызга, жакындарыңызга, досторуңузга комплимент айтып баштаган болсоңуз, алар дароо чочулап кетиши мүмкүн. Мындай коркуп, бир четинен башкача көрүнүш болгондуктан, анткени балким сиз буга чейин аларга корус, орой мамиле кылган болушуңуз мүмкүн эле. Ал эми азыр сиз ошону колдонуп, эмне кылдыңыз? Жакындарыңызга, тааныштарыңызга, досторуңузга жакшы мамиледе аларга комплимент айта баштадыңыз, мактоо сөздөрүн. Алардын реакциясы кандай болот десек, алгач жакындарыңыз чочулап таң калышат. Буга эмне болуп кетти? Бирок ушундай болуп турганы жакшы. Анткени башында ушул нерсенен өтүп калыптанып кетсеңиз, ушул нерсе адаттагыдай эле көрүнүш катары ойлоп өзүңүз, анан бул нерсени басып өтсөңүз, буйруса сиздин алдыда көптөгөн жакшы нерселер ачылат сизге. Бирок алгач эле ушул алардын оюнан өзүңүз дагы сезгенип, таасирленип, кой мындай деген болбойт экен, мурунку бойдон эле калышым керек экен деп, кайра мурунку абалга түшүп калгандан сактаныңыз. Алар таң калышат. Эмнеге мурда айтпай, эми ушундайды айтып атасың? Эмнеге мурунтан мага ушундай жакшы сөздөрдү айтпай, жакшы нерселерди, мен кийимимди мактабайт элең, бир нерсе сөз сүйлөсөм, аны мактабайт элең, бирок азыр ушинтип калдың десе, сиз айтасыз, жооп жеңил эле. Жөн эле деген жоопту айтасыз. Эң кутулуунун жеңил жолу жөн эле деген, просто так дегендей жоопту кайтарыш керек. Жөн эле дегендин сыры ушунда, андан кийин адам кайра суроо бербейт. Кайра ошол суроону берсе, кайра эле жөн эле деп коесуз. Ошону билгендиктен адам кайра сизге суроо узатпайт. Көрүсүзбү? Мындан кутулуунун жакшы жолу, суроолордон арылуунун эң жакшы жолу жөн эле. Жөн эле ушундай кылгым келди деп коюңуз, болду, кутуласыз. Анан жылмайганды унутпайсыз. Мындай ачуулуу туруп жөн эле деп койсоңуз, ал кайра эле мурунку сиздин мурунку абалыңызды эле эске алып, берки айткан жакшы сөздөрүңүздү кайра эсинен чыгарып таштайт. Ошол себептен жөн эле деп айтышта дагы сиз жылмаюу менен биргеликте айтыңыз. Сизге бир нерсе керек болуп атса, ошол нерсени аламын деп жакшы сөздү айтпаңыз. Мисалы кандай? Мисалы жумуш бир жакта иштейсиз, коллегаңыз бар, өзүңүздө акча жок, карызга сураш керек болуп атат. Анан эмне дейсиз? Мага карызга акча берип тур дештен алдын, сиз ушул сабакты көрүп калгасыз да. Анан айтып баштадыңыз. Бүгүн сенин прическаң жакшы экен, жакшы чач тарышка барган окшойсуң, кымбатына. Кайсыл жака бардың, мага да айтып кой, жакшы кийинип келипсиң, карачы галстугуң сонун жарашыптыр деп айтып, сонун сөздөрдү ушунча уйкулаштырдыңыз дагы, аягында акча берип турчу десеңиз, ал ушул айткан нерсенин бардыгын бул менден болгон акча сураш максатта гана ушул нерсени айткан тура дейт дагы, берки мактооңузду таптакыр кабыл албайт. Бул демек мага жалгандан эле айткан экен да деп айтат. Эгерде даже чындап, чын дил менен айткан болсоңуз деле, ал нерсени кабыл албайт. Неге? Анткени сиздин максатыңызды ал билип калды. Максатыңыз эмне болуп чыкты? Акча сураш керек болду.
Ал балким акчасын берет же бербейт, бирок мындан кийин ал сиздин ушундай сөздөрүңүзгө дагы ишенбейт. Анткени ал дагы нерсени күтөт, дагы бир нерсени айта коет азыр, дагы акча сурайт деп ою башка жака кетет. Түшүндүкпү? Ошон үчүн эгерде өзүңүзгө бир нерсе керек болсо, акча дейли, буюм дейли, башка эмне гана керек болсо бир адамдан, ошол нерсени барып туруп аны мактап, көңүлүн жибитип, анан кийин акча сурап отуруш, сиз айткан баардык жакшы сөздөрүңүздүн баардыгы текке кетет. Ошол себептен эгерде бир нерсе керек болсо, ал нерсени айтпастан барыңыздар. Эгерде айтам деп чечкен болсоңуз, анда токтонуп туруңуз. Анткени убактысы келе элек. Анан аша чаппаңыз. Кээ бирөөлөр мактагандан дагы аша чабат. Аша чапкандыгы мындай болот. Мисалы дейли, сиз жумушуңузга кечиги барасыз. Анан ортодон бир таксист досуңуз чыга калды. Досум кандай деп бир 5 жылдан бери көрүшпөгөн досуңуз келип калды. Анан кийин аны жумушуңузга барга чакты сиз мактап бүттүңүз да. Мисалы жумушуңузга бир жарым сааттык жол болсо, ошого чейин мактап бардыңыз. Сен келбегенде мен өлдү элем, сен келбегенде мен жумушуман айрылды элем, сен келбегенде мен канчалаган нерседен кургалат элем, сен келбегенде ушундай нерсе болот эле, ушундай сөздү угат элем деп ушинтип аны асманга ушинтип көкөлөтүп чыгара бергениңиз, ал дагы аша чапкандык болуп эсептелет. Ошол себептен айтканда дагы өзүнүн орду менен. Ар бир нерсенин өзүнүн чеги болгондой эле, ошол жакшы мактоо нерсени айтуу дагы өзүнүн орду чеги бар экен. Мына ошондой учурларда сиз көп айтпастан өзүнүн өлчөмү менен гана айтып туруп, калган маекти улай бериңиз. Башка кандай темада болсун. Ошол менен эле жарым сааттык жолду ушул мактоо сөзү менен эле бүтүрүп салышка эч кандай кажет жок. Анткени 1-2-3 минутталык ыраазычылык максаттагы мактоо ошол жетиштүү болот. Калганын өзүңүздөрдүн маегиңиздер менен уланып кетиш керек. Анан комплимент башында айтылат. Жакшы сөз, алкыш башында айтылат. Эч качан аягында айтылбайт. Мисалы үчүн сиз бир таанышыңыз менен, курбу кызыңыз менен жолугуп калдыңыз. Анан кийин кафеге барып туруп, жарым саат бою, 1 саат бою мектептеги кезиңизди, университеттеги кезиңизди эстеп, ушундай күндөр өткөндө деп жакшы бир маанайда убакыт өттү. Бирок сөздүн аягында, мисалы 1 саат убакыт өттү, анан кийин сиз жумушка барыш керек, же бир иштериңиз бар. Айтор маекти бүтүрүш керек. Анан кийин мен жакшы сөз айтпай калган экен го, ушинтип башташым керек эле, мейлем азыр айтып кой берейин десеңиз, бул болбойт. Анткени ошол мактоонун, комплименттин орду сөздүн башында болот. Сиз башында эле биринчи курбу досуңуз менен келип жолукканда, дароо анын жүзүнө, анын кийингенин, сүйлөгөнүн, ошол нерселерин дароо айтыш керек. Мисалы үчүн, сонун бир жолук кийип алган болсо, мына ошол жолугун айтыңыз. Сонун бир көйнөк кийсе, дароо көйнөгүн айтыңыз. Себеби дегенде курбуңуздар дагы ушундай болот. Ушундай жаңы кийим кийип барып туруп, анан кийин ушун кандай деп ойлойт экен, досум дейт дагы ошол нерсесин кийип барат. Жакшы жасанып туруп. Анан кийин 1 саат убакыт өтүп, маек куруп, сүйлөшүп бүткөндөн кийин анан көйнөгүн жакшы экен, ушундай деп айтып баштасаңыз, эң жакшы 100% сонун кылып айтып берген учурда деле ордору менен тизип, ал жакшы өтпөй калат. Мактоону кабыл алат, бирок аз гана өлчөмдө. Анткени 1 саат бою байкабай эми байкады дейт да. 1 саат бою мага жолукканда эле келип айтып койбостон, эмнеге эми айтып атат кетээрде деп ушундай ойлору пайда болот. Ошол себептен комплимент сөздөрдүн айтууда маектин башында айтат экенсиз. Айтышта башында сиз ойлонуп аласыз. Кайсыл сөз айтам деп. Дароо эле карап эле баардык нерсени отюду айтып салыштын кереги жок. Мындай башынан баштап түйүнө чейин бир нерсе карап чыгып туруп, анан ар бирөөсүн мынтип карап жок, андай эмес. Шаблон сөздөр болот атайын. Мына ошолорду дагы алдын ала жазып, билип, даярданып жаттап алсаңыз жакшы болот өзүңүзгө. Карайбыз. Мисалы үчүн дагы бир
ордору менен айтыла турган нерсени айтайын силерге. Мисалы караңыз, бир жумуштун башчысы өзүнүн жумушчусуна айтып атат. Мисалы Асан дейли. Кайсыл бир критиканы же болбосо анын адресине айтыла турган бир туура эмес кылган ишин анын жүзүнө айтыш үчүн алгач аны дагы деле ошол жакшы сөз менен асырап, анан кийин өзүңүздүн айта турган оюңузду сөзүңүздү айтыңыз. Анын айтыштындагы өзүнүн эрежеси бар. Мисалы караңыз, өзүңүздүн жумушчуңуз бар дейли. Анан ага или окуучуңуз же окуучуңуз бар дейли. Анан ага дароо эле сен мындай кылдың, сен мындай кезиң, мындай кылып салыпсың деп аны айтыштан сактаныңыз. Алгач ошол жумуштун кылганын аныкы туура эмес экенин билдиңиз. Бирок сиздин дагы кыла турган ишиңиз туура болсун. Башкача айтканда, алгач ал адамга жакшы бир сөздөрдү айтып, жибитип, андан кийин өзүңүздүн оюңузду билдириңиз. Мен бул нерседен сага ушундай оюм бар деп туруп өзүңүздүн оюңузду айтасыз. Туура эмес айтуу мындай болот. Мисалы башчы Асанга айтып атат, жумушчусуна. Асан, сен жакшы жумушкерсиң, жакшы ишкерсиң. Бирок кечеги күнү мындай ушундай ишти кылып салдың дегени, ал дегениңизде туура эмес. Туурасын кантип айтабыз? Туура эмесин кайра эстеп коелу, кайра кайталап коелу. Асан, сен жакшы ишкерсиң. Бирок кечеги күнү деп туруп баштадыңыз. Ал дегени ошол жерде сиз бирок деп айтканыңыз дароо мурунку сөздөрдү жокко чыгарганыңызга эсеп болот. Жокко чыгарганыңызга тете болот. Туура кантип айтыш керек? Башчысы айтып атат. Асан Саттарович, ошол жумушчусуна айтып атат. Асан Саттарович, мага сиздин кечеги сунушуңуз боюнча оюңуз аябай жакты. Келиңиз, ошол боюнча сүйлөшөлү деп туруп, маек куруп, ошол жердин арасында айтыңыз. Башкача айтканда, сиз алгач бир-эки сөз менен мактап туруп, анан бирок деп туруп сөздү баштабаңыз. Анткени бирок деген сөз мурунку сөздөрдүн бардыгын жокко чыгарат. Мисалы караңыз. Асан, сен жакшы жумушчусуң, жакшы ишкерсиң, бирок кечеги күнү деп туруп баштадыңыз. Бирок деген сөз сен жакшы эмессиң деген сөзгө эле барабар. Ошон үчүн туура айтышта орду менен айтат экенбиз. Мисалы кандай? Асан Саттарович, мага сиздин кечеги сунушуңуз боюнча оюңуз аябай жакты. Келиңиз, ошол боюнча бир аз маек куралы, сүйлөшөлү деп өзүңүздүн кабинетиңизге чакырып, кенен ошол боюнча айтып келип, анан анын кечеги ошол айткан сунушу боюнча бул жеринен мындай кылса кандай болот деп туруп, ошол нерсесин тууралап кетиңиз. Эми дептер ручка алабыз дагы, кээ бирки болгон шаблон болгон сөздөрдү жазып алабыз, даяр болгон. Караңыз. Мисалы үчүн комплимент сөздөрдү эле ойдон чыгарып, токуп айткандагы туура эмес. Ойдон чыгарып эле айтып кое бербейбиз. Неге? Анткени анын дагы орду бар. Кимге кандай айтылат, анын дагы эрежеси бар. Алгач мен силерге бир 6 же андан да көбүрөөк болгон бир шаблонду жазып берейин, көрсөтөйүн. Анан кийин силер ушуну жазып, колдонуңуздар, уну дагы кеңейтип, өзүңүздөргө кошуп жазып алыңыздар. Биринчисин жазабыз. Мисалы, сиздин акылыңызга тан берем. Мисалы, кимге айтса болот буну? Өзүңүздүн бир группалашыңызга айтасызбы балким, же чогуу иштеген адамга айтасызбы, же башчыга айтасызбы, же өзүңүз менен ылдый турган мисалы жумушчуңузга айтасызбы, өзүңүз башчы болсоңуз. Мына ошондой таризде адамдарга айтсаңыз болот экен. Бул универсальный, баарына кетет. Сиздин акылыңызга тан берем деп туруп, сөзүңүздү кошуп коебуз. Жазып алабыз. Анан экинчисин жазабыз. Биринчисин жазып алдык, Сиздин акылыңызга тан берем. Бул биринчиси болду. Экинчисин караңыз. Ушундай иштерди кантип эле тез жана мыкты бүтүрүп коесуз? Ушул сөздү жазабыз.
ушундай иштерди кантип эле тез жана мыкты бүтүрүп коесуз? Түшүндүкпү? Жазабыз. Ушундай иштерди кантип эле тез жана мыкты бүтүрүп коесуз? Бул сөз баарына жакпай койбойт. Уккан адам аябай сүйүнөт. Эгерде мисалы бир проектти баштасаңыздар, анан команда болуп, бирөө бир жумушту аткарат, бирөө бир жумушту аткарат, бирөө бир жумушту аткарат. Анан араңыздардан бирөөсү жумушун бүтүрдү. Андан кийин ага сиз айтыңыз. Ушундай иштерди кантип эле тез жана мыкты жасап коесуң деп айтсаңыз, ал адамга бул сөз аябай кандай жагат жана сизге пайдасын тийгизет. Анткени кийин сизге дагы анын айтар сөзү болот жана ошондой эле сизге мамилеси түзөлөт. Балким ортодо бир мурда келишпестик болгон болсо. Анан үчүнчүсүн жазабыз. Сиз менен сүйлөшүп, сизден көптү үйрөнсө болот экен. Сиз менен сүйлөшүп, сизден көптү үйрөнсө болот экен. Сиз менен сүйлөшүп, сизден көптү үйрөнсө болот экен. Бул дагы жакшы сөз. Мисалы ортодо бейтааныш адам менен тааныштыңыз. Анан жүрүңүз бир салонго кирип, чайдан ичип алалы десеңиздер дагы, ортодо бир жакшы маек болду. Анан маектен кийин ага ушул сөздү айтасыз. Сиз менен сүйлөшүп, сизден көптү үйрөнсө болот экен деген сөздү айтасыз дагы, анан маекти бүтүрөсүз. Анан төртүнчүсүн жазыңыздар. Шаблон. Сиз менен сүйлөшүү аябай жагымдуу болду. Сиз менен сүйлөшүү аябай жагымдуу болду. Мына ушул сөздү жазабыз. Сиз менен сүйлөшүү аябай жагымдуу болду. Бешинчисин жазабыз. Аябай таң калтырган баам парасаттуу адам экенсиз. Аябай таң калтырган баам парасаттуу адам экенсиз. Алтынчысын жазабыз. Билимиңиздин кеңдиги мени суктандырат. Билимиңиздин кеңдиги мени суктандырат. Мына ушуну менен эң негизги сөздөр жазылды. Калгандарын буйруса өзүңүздөр дагы толуктап жазып, колдонуп иштетесиздер. Буйруса ушуну менен 4-чү кадам толугу менен бүттү. Эми 5-чи кадамда критиканы кабыл алуу. Сизге айтылган критика, ошону кантип кабыл алабыз? Көбүн эсе критика дагы адамга зыян дагы тийгизет, пайдасын да тийгизет. Анткени бир ишти туура эмес аткарып жатсаңыз, сизге мындай кыл, андан көрө муну кылбайсыңбы деп айткан болсо, ойлонуп көрүш керек. Балким ошол жагы туурадыр. Бирок көбүн эсе биз адамдар менен мамиле кылууда сөздү туура тандай албагандыктан критиканы биз ойлойбуз, бул адамга пайда берет, буну айтсам, ал бул катардан сактанат дагы, ушу мен айтканымды кылат деп ойлойбуз. Бирок андай эмес. Анткени критиканы дагы туура айтыш керек. Жана жогоруда айткандай, алгач ал менен жакшы сүйлөшүңүз, маек кылыңыз, андан кийин ортого таштаңыз ошол нерсени. Мына ошондо ал критика катары эсептебестен, бул бир сунуш катары ойлойт дагы, мына ошону кабыл алат. Ал эми ошону биз кантип кабыл алышыбыз керек? Бизге балким ооруп айтылат, бизге балким жеңил айтылат. Кандай болгон учурда деле бизге ал же пайда алып келет, же зыян алып келет. Бирок көбүн эсе зыян алып келет. Ага эки нерсе керек. Биринчиси самооценка. Өздүк баалоо. Өздүк баалоону жогору коюу. Мына ушул биринчи кадам. Критиканы кабыл алууда сизге эң керектүү болгон компонент бул эки нерсе экен. Биринчиси өздүк баалоону жогору коюу, экинчиси
бир нече болгон психологиялык ыкмаларды үйрөнүп алуу. Карайбыз. Өздүк баалоо. Бул кандай? Өздүк баалоо аныктамада карасак, адам өзүнө туура позитивдүү же негативдүү болгон бааны берүү деп аталат. Өздүк баалоо. Эгерде өздүк баалообуз биздики жогору болсо, албетте башкалардын критикасына туруштук бере алат экенбиз. Мына буга салыштырмалуу азыр мисалдарды айтып өтөбүз. Ага чейин башка нерсе туурасында сөз кылабыз. Мисалы, өзүнө ишенген адам өздүк баалоосун жогору коет. Эгерде өздүк баалоосу ал адамдыкы жогору турса, анда ал өзүнө ишенген адам болот, башкалардын айткан сөзүнө ишенбей, өзүнүн ишеничине бекем турат. Мисалы үчүн, бирөөлөр келип, бир спортсменге сенин колуңан келбейт, башкалар деле кыла алган эмес, сен кыла алмак белең деген сыяктуу сөздү айтса, эгерде анын ишеними башкалардын жогору турса, жок мен колуман келет, жок мен колуман жасай алам, бул нерсе колуман келет, ишке ашат деп өзүңүзгө көбүрөөк ишенсеңиз, мына ушулордун сөздөрү таасир этпейт. Бул боюнча жакшы бир ибара бар. Бир жарыш болуптур бакалар арасында. Кадимкидей лягушка бакалардын арасында жарыш болуптур. Бир тоонун башына чыгыш керек экен эле. Тоонун башына. Алардын түшүнүгү боюнча мындай тоо болуп эсептелинген кичине бир дөңчө. Мына ошонун башына чыгыш керек экен эле, бирок буга чейин эч ким чыгып көрбөптүр. Бир дагы бака ошол күнгө чейин эч ким чыгып көрбөгөн экен, бирок ошол жарыш жылдан жылга уланып болуп турган эстафета марафон болчу экен. Анан арасынан көп бакалар катышканда болот дагы, арасынан бир бака болот. Мына ошол жеңүүчү болот. Бардыгы арасынан тырмышат. Анан адамдар айтат, то есть бакалар, ал жактагы көрүүчү болгон бакалар не кылат? Сенин колуңан келбейт, буга чейин эч ким чыгып көргөн эмес, ал жака кантип чыкмак элең? Мисалы керек болсо сен атаң деле өзүнүн убагында чыгып көргөн эмес. Эми сен кантип чыкмак элең? Сен азыр колуңан келбейт деп ар кандай критика, ушундай жаман сөздөрдү айтышкан экен. Анан арасынан ошол нерсеге ишенип, чындап эле колуман келбейт экен деп түшүп калгандар болду. Анткени ал ушундай бир ылай, баткак болгон, ушундай дөңчө экен дагы, ал жака чыккандардын бардыгы сыйгаланып түшүп кетебичү экен. Анан сыйгаланып кетет дагы, көпчүлүгү түшүп, колуман келбейт экен дей берет. Бирок жарымына жеткенде бардыгы түшүп кетет, бирөөсүнөн башка. Бардыгы түшүп кетет, бирөөсүнөн башка. Мына ошол бирөөсү калган, ага дагы түшүп калгандар дагы, көрүүчүлөр дагы бардыгы эмне кылат экен? Түш, сенин колуңан келбейт. Кимдин колунан келди, кана айтчы. Буга чейин бир адам жеңүүчү болдубу? Бир бака жеңүүчү болдубу? Эч ким жеңген элек. Сен кантип жеңбеген элең? Деп бардыгы ушундай сөздөрдөн айтып критикалап баштады эле. Дагы эле токтогон жок. Айтып барат ошол жакта, канчалаган сөздөр тынбай айтылып барат. Бирок бака аягына чейин жетти. Аягына чейин жетип, маарага барды дагы ошол жерде бардыгын таң калтырды. Анан ал жакта тургандар албетте мына орусча айтканда ему повезло. Ушундай сөз айтты. Ему повезло. Ага бир болгону шанс тура келип калды. Мындай бир кокустук деген сыяктуу сөздөрдү айтып актанып кетти. Анткени буга чейин эч болуп көрбөгөн нерсе эле, анан кантип эле бул да бир өзгөчө эмнеси бар эле, кантип эле ушундай нерсе болуп кетсин деди дагы. Бул эми кокустук мындай бир шанс болгон экен да деп эле ушинтип бардыгы тарап кетишти да. Бирок арасынан бирөө кызыгып, бул кантип эле жеңди экен? Кантип ушунча айткан жаман сөздөрдү, критикаларды кантип кулагына илбестен, өзүнүн оюна салбастан, укпастан кете берди, тырмышып кете берди. Буга эмне түрткү болду? Барып сурап көрөйүн дейт дагы. Ошол дөңсөнүн түйүндө турат, анын күтүп турат. Анан сүйүнгөн бака албетте ылдыйга түшүп,
үйүнө барам деп жол тартып баратса, жолунан жанагы бака чыгып калды. Аябай суктанып, кантип ошол нерсеге жетти экен деп алыстан караса, түз эле кетип баратат. Эч кимге эки жакта карабай эле түз эле кетип баратат. Сүйүнгөн. Анан кийин жанына барат дагы суроо узатат. Токтоп туруңуз. Жеңүүчү чемпион. Мен сизди куттуктайм, токтоп туруңуз. Сизден бир нерсе сурап алайынчы. Сиз ушул нерсеге кантип жеттиңиз? Кантип ушул нерсени өзүңүзгө мындай ийгиликке кантип жеттиңиз? Кандай болду бул нерсе? Мага айтып бере аласызбы? Сырыңыз эмнеде? Сураныч, ушул нерсени мага айтпасаңыз болбойт. Мага да ушул нерсе керек. Канчалаган адамдар бар эле, ошолордун бардыгы бакалар. Канчалаган бакалар сизди түшүргүсү келди. Сөзү менен айтып атты. Канча бакалар ошонун сөзүнө ишенип түшүп кетти. Бирок сиз алардын сөзүнө бир да укпастан тырмышып кете бердиңиз. Бунусу эмнеде деп айтса, жооп ошол жактан дароо келет. Кандай жооп дебейсизби? Жообу мындай болот. Ал бака кулагы укпаган дүлөй болот. Кулагы укпаган бака болгондуктан анын кулагына эч бир сөз кирбейт дагы, ал эч нерсени укпай, билбей кете берди. Көрдүкпү? Анан ошондо бака түшүнөт. Менин кулагым бар. Белки сүйлөп аткан бака, кызыгып сураган бака. Менин кулагым бар. Бирок адамдар менин адресиме айтылып аткан бардык жаман критикалар, жаман ойлордун бардыгы аларды мен укпашым керек экен дейт. Мен кадимкидей кулагым болсо деле дүлөй болуп калышым керек экен деди дагы, мына ушул ыкманы колдоно баштады. Албетте бул ыкма дагы сиздерге чоң пайдасын тийгизет. Эң жакшы метод аларды болгону укпай коюш. Кулактан өткөрүп жибериш. Башка нерсе менен алек болуш. Жакшы ыкмасы ушул. Буюрса бул жакта дагы бир жакшы ыкмалардан айтып өтөм. Аларга дагы токтолобуз. Алсыз өзүнүн самооценка, өздүк баалоосун төмөн койгондуктан ишеничсиз көрүнөт. Өзүнө ишенбейт. Өзүндөгү бар күчүнө ишенбейт дагы, анан башкалардын сөзүнө дароо берилип кете берет. Мисалы, бир окуучу адам дейли, олимпиадага даярданып атат. Өзү ушунчалык жөндөмдүү адам негизинен карап келгенде. Бирок өзүнө ишенбегендиктен канча адамдар катышып бул олимпиадага. Мен бул жакта жеңе албай калсамчы? Мисалы, математикадан олимпиада болот дейли да. Жеңе албай калсам эмне болот? Утулуп калам да. Ушунча адамдар бар, 2000 адам бар экен. Жок, ал жакта менден кыйындар да болсо керек деп ошондой ой менен жүрөт дагы, өзүнө ишенбейчи. Сырттагы адамдар дагы айта баштайт. Мейли сен мектептин олимпиадасынан жеңипсиң, бирок райондукунан мейли аныкынан да жеңесиң дейли. Бирок республиканский ушундай олимпиада болуп аткандан кийин кантип жеңмек элең, ал жакта канча миң адам катышат. Сен өзүң деле акылдуу деп ойлоп атасың. Ал жакта акылдуулар толтура. Дейт дагы анын духун өчүрүп, ошол жактан критикалап, колуңан келбейт деп, жаман сөздөр менен аны бүт амбициясын, бардык болгон өзүндөгү бардык жөндөмдөрүн сындырат дагы. Адам ошол себептен өзүнүн оценкасын төмөн коюп, өзүнө ишенбеген абалда башкалардын сөзүнө ишенип кетет. Башкалардын оюн кабыл алгандагысы мына ошол жеңилгендигиз болуп эсептелет. Буга жакшы бир түшүнүк, мындайча айтканда, жеңил, алсыз болгон самооценка, өздүк баалоо менен жана жогорку деңгээлдеги болгон өздүк бааны биз элестетип түшүнө алыш үчүн метафора менен айтайын. Метафора. Бир элестетиңиздер. Мисалы, өзүнө ишенбеген, алсыз болгон, өздүк баасы төмөн болгон адамдын мисалы суусу бар стакандай. Мисалы, стакан бар дейли. Бокал, мындай бир стакан бар экен. Ошонун жарымына чейин суу турат. Кадимкидей таза суу дейли. Суу куюлган, бирок бачоктогу бир мондай сууну, бочкада ушундай бочоктогу
сууну ошол стаканга куя турган болсок, ал ашып ташып ичиндеги бар нерсеси чыгып кетет. Ошол ичинде канча суу бар эле, ошол суу ал адамдын ишеничи, ал адамдын өзүнө берген баасы мына ушундай. Эми ошол мындайынан суу кирет дагы, бачоктун суусу айландырып, анын ичиндеги суусун баарын алып чыгып, беркинин суусу куюлуп калат. Бул эмнени айткым келип бул менен мен? Айтайын дегеним, ошончо көп масса, ошончо көп ойлор, ошончо көп пикирлер, канчалган критикалар сиздин кичинекей болгон чөйчөктөгү сууңузду, ошол өздүк баалооңузду жөн эле чачырап салат. Жөн эле чыгарып салат. Анткени ушунчалаган массага кийин көптөн боло баштап, критика көбөйгөндүктөн эмне кылабыз? Туруштук бере албайбыз. Ал эми кийинки мисал, бул дагы метафора кылып элестетебиз. Күчтүү болгон, өзүнө ишенген, жогорку деңгээлдеги өздүк баалоосун жогорку деңгээлге койгон адам, жогорку орунга. Анын мисалы мындай. Мисалы жанагы эле бочка, чоң бир бачок. Мына ошол ичинде суусу бар, толтура. Балким жарымдан үйдө дейли, мисалы. Анан ошого бир стакан сууну куйса эмне болот? Бочкага, 200 литрлик бочкага. Ошого бир стакан сууну куюп койду. Анда бир өзгөрүү болдубу? Эч кандай өзгөрүү болгон жок. Неге? Анткени анын бул мисал түшүндүңүздөр, ошол бочканын ичиндеги суу анын адамдын өздүк баалоосу, өзүнө берген баасы жогору, ушундай бекем болгондуктан аны ушундай майда баракат болгон жеңил ойлор, жанагы стакандагы суу сыяктуу эч кандай өзгөртүп, ордунан козгоп жибере албайт экен. Түшүндүкпү? Ошон үчүн өзүңүздөргө мындай өздүк баалоодо стакандагы идиш сыяктуу эмес, бир бочкадагы ичиндеги суу сыяктуу элестетиш керек. Сыртта канчалаган критика болот, канчалаган жаман сөздөр келет, мына ошолордун бардыгына туруштук бериш үчүн алгач сиздин өзүңүзгө болгон ишеничиңиз, ишенимиңиз жогору деңгээлде болуш керек. Мына ошондо өзүңүзгө баалоону да жогору коесуз, башкалардын ойлору дагы, таңоолоосу дагы сизге эч кандай таасирин тийгизбейт. Жазып алабыз. Ушул нерселердин баарын жазып, кагаз бетине түшүрүп колдонобуз. Анан эң эле жакшы жолу дагы бир ыкмасы пружина. Билебиз, чоюла турган. Мына ушундай пружина сыяктуу ийилчек болуңуз. Мындайча айтканда, сизге кандайдыр бир критика айтылса, мына ошол сизге сизди мындай бир жакшы көргөн инсан дейли. Балким апаңыз дейли, же атаңыз дейли, сизге пайдалуу болгон бир жакшы нерсени айтуу менен сизге бир нерсени айтты. Бирок сиз аны критика катарында ойлойсуз. Бирок ал андай эмес. Анткени ата-эне балдарына бир гана жакшылык каалайт. Эгерде бир иште туура эмес кылып атсаңыз, бул нерсени мындай кыл деп айткан болсо, демек ал нерседе сөзсүз бир жакшы нерсе бар экен. Бирок көп нерсе жаш балдар, өспүрүмдөр бул нерсени кабыл ала бербейт. Меники өзүндүккө туура деп отуруп, ошол ата-энесине эмне кылат? Айткан сөзүнө баш ийбей коет. Бирок пружина сыяктуу болуңуз дегеним, ошол сизге айтылган критика, айтылган ата-эненин насааты эмне болду? Ошол нерсе басылып, ошол жерде калыш керек орунда. Мындайча айтканда, сизге ошол нерсе отурукташып калыш керек. Ал эми сиз өзүңүз билесиз, адамдар ким кандай экен. Сиздин бир досуңуз болсо, курбуңуз дайыма сизге көз арткан адам болсо, аны билесиз дагы, анын айткан критика сөзүн дагы кабыл албаш үчүн өзүңүзгө кандайдыр бир сөздөрдү айтышыңыз керек болот. Аларды төмөндө айтам. Мисал үчүн айтса, сиз бир көйнөк алдыңыз дейли да. Бир көйнөк алдыңыз, бирок ал көйнөктү сиздин курбуңуз көрө элек болчу. Аны алганыңызга бир 3-4 ай өттү. Бирок ал убакыттын ичинде сиз толоо болгон бир аял элеңиз.
Бирок 4 айдын ичинде сиз диета кармадыңыз, ушундай спорт менен машыктыңыз, арыктадыңыз, анан кийин баягы көйнөгүңүз сизге шалбырап калды да. Анан кийин курбулуңуз досуңуз келет дагы сизге айтат: "Көйнөгүң сага чоң экен дейт да. Мындайча айтканда, ал сени карачы, сонун арыктап калыпсың дегендин ордуна кайра көйнөгүң сага чоң келип калыптыр деген тескери үмүттөгү бир сөздөрдү айтышы мүмкүн. Мына ошол сөзгө сиз кандай деп жооп бересиз? Ооба. Көйнөгүм чын эле чоң келип калыптыр. Алганыма 3-4 ай болду. Ал кезде мага чак эле. Карачы, эми сонун болуп диета кармадым эле арыктап калдым деп ушундай сөзмө сөз кайталаңыз. Ал кандай сизге бир критика айткан болсо, мына ошол сөздү сөзмө сөз кайталап туруп, анан кийин өзүңүздүн айта турган оюңузду айтыңыз. Эмне дедик? Ооба, бул көйнөк мага чындап эле чоң келип калыптыр. Байкадым. Рахмат байкаганыңа. Анткени 3-4 ай мурун алган элем да бул көйнөктү. Ал кезде чак эле. Бирок азыр эми ошол мезгилден бери диета кармап, арыктап, спорт менен машыгып, мына эми арыктап калдым, көйнөгүм да чоң келип калыптыр. Башка алышым керек экен деп тамашалап коюңуз. Мына ошол дагы жакшы ыкма. Ооба, туура деп анын сөзүн дагы тастыктап койгон дагы жакшы болот. Анткени аны менен бир критика сөз айтылган болсо сиздин адресиңизге, сиз тарапка айтылса сиздин дарегиңизге, анда аны менен талашып, жок мындай эмес, мен мындаймын деп ага далилдеп отуруштун кажети жок. Анткени ал адам албетте билет сиздин кандай адам экениңизди. Бирок өзүнүн оюн сизге таңгуулагысы келип, ошол нерсеге сизди ишендиргиси келип, өзүнүн оюн айтат. Мына ошондо жок мен андай эмес, мен мындаймын деп тастыктап коюштун кажети жок. Болгону, ооба, сеники туура деп гана кутулуп кетиш керек. Анан ооба, бирок деген сөздү да колдонгон аябай жакшы. Ооба деп туруп, сиз анын айтып аткан сөзүн тастыктап бүтүрөсүз дагы, бирок деп туруп өзүңүздүн оюңуз менен жыйынтыктап коесуз. Мисалы, ооба, сиздики чындыгында туура. Мен жакшы көңүл бура албадым, бирок даярданууга убакыт аз гана бөлүнгөн экен деп өзүңүздүн оюңузду айтыңыз. Мына ошондо сиз ошол эле маалда анын айткан сөзүн тастыктап койдуңуз. Ошол эле маалда өзүңүздүн дагы позицияңызды, ордуңузду билдирдиңиз. Ал ушундан кийин сизге кайра атака иретинде кайра критика сөз айта албайт. Анткени сиз анын айта турган критикасын уже не кылдыңыз? Ооба деп тастыктап койдуңуз. Кайра айтам. Ооба, сиз чындыгында туура айттыңыз. Мен жакшы көңүл бура албадым. Бирок даярданууга убакыт аз бөлүнгөн эле. Ошол себептен жетишпей калдым. Мына ушундай тарезде бир сүйлөм сөз болуш керек. Дагы бир мисал. Сен экзаменден 3 алып калыпсың. Жакшы окуш эмес турбайсыңбы? Деп айтса, ооба, экзаменден 3 алып калдым. Бирок калгандарынан 4-5 алып келдим деп койсоңуз, мына ошондон дагы кутулат экенсиз. Сиз өзүңүздү алгач тастыктап атасыз. Болор иш болду. Жакшы аракет кылдыңыз. Бирок окуудан ошол агайыңыз менен мамилеңиз балким туура эмес болгондур. Сизге 3 коюп койду. Мугалимиңиз, сиздин кураторуңуз келип айтып атат. Жакшы бир окуучуң бар эле, 3 алып калыптыр, бир нерсе деп койчу десе, келип сизге ушундай көп сөздөр айта баштады. Неге окубайсың, неге мындай кылбайсың депчи. Бирок ошол маалда сиз анын сөзүн токтотуш иретинде, кайра ошол нерсени укпаш иретинде эмне кылат экенсиз? Ооба, 3 алып калдым. Бирок калгандардан 4-5 алып келатам деп сөздү ошо менен аягына чыгарыңыз. Анан мындан башка дагы сөздөр бар. Аларды жазып алабыз. Мисал үчүн, сенин кылыгың мага жакпайт. Сенин кылыгың мага жакпай жатат деп ким айтышы мүмкүн? Аялы күйөөсүн айтса, мисалы, сенин кылыгың мага жакпай жатат акыркы күндөрү десе, же болбосо дагы бир сөз айтса, мага такыр убакыт бөлбөй жатасың. Эгерде ушундай суроо берген болсо,
анда суроо менен ал нерсени тактап туруп маңызына жетиңиз. Анткени бул суроолор сенин кылыгың мага жакпай жатат деген бул общий кылыгын айтып атат ал жерде. А бирок тактап келсеңиз ал жерде бир эле кылыгы жакпай аткан болот сизге. Ага, сиздин. Суроо менен тактайсыз. Сага кайсыл кылыгым жакпай жатат? Мына. Сурооңуз мындай болуш керек. Ким, каерде, качан, эмнеге, кантип. Мына ушул 5 суроону жаттап аласыз дагы. Ошол менен тактап түйүнө жетесиз. Мисалы, кайсыл кылыгым сага жакпай жатат деп сурасаңыз, албетте ал айтат, мына ушул кылыгың жакпай жатат. Десе, болду. Мына ошону менен маселе бүттү. Демек, ал кылыгы сизге жакпай атырбы? Ошол именно бир кылыгыңыз. Мына ошону сиз оңдошко аракет кылып, айтасыз. Мен оңдоого аракет кылам ушул кылыгымды дейсиз. Демек, эмне болду? Аягына келип, сиздин бүтүндөй бардык кылыгыңыз эмес, арасынан бирөөсү жакпаптыр. Мына ошол бирөөсү жакпагандыгын ал жалпылай суроо менен айтып коюптур. Анан мага тагыр убакыт бөлбөй жатасың дегенге дагы ушундай суроо бериңиз. Сага кандай убакыт бөлүүнү каалайсың? Кандай убакыт бөлүүнү каалайсың? Мына ушундай дагы суроо берсеңиз, ал айтат. Жоо дароо келип баштайт. Маселе ошол суроо менен чечилет. Акырындап 2-3 суроо берилгенден кийин толугу менен бардык иш бүтөт. Мисал үчүн, кызы атасына даттанса, сиз апам экөөбүздү такыр ойлобойсуз десе, мен эмне кылуумду каалайсың? Мен эмне кылуумду каалайсың деген суроо менен эмне кылуумду каалайсыңар деген суроо менен анын түйүнө жетет экенсиз. Анан жооп беретинде айтат. Каерде жүргөнүңүздү, эмне кылып атканыңызды кабарлап туруп койсоңуз боло деген суроону берет. Биз анткени сизге кычалат болобуз. Демек, ушул уруш талаштын, ушул жаңжалдын токтошунун алдын алыш үчүн сиз эмне кылат экенсиз? Алгач суроо берет экенсиз. Мисалы үчүн, сен бизди такыр ойлобойсуң деп туруп суроону узатса, мисалы, аялы күйөөсүнө да, жумуштан келсе, такыр ойлобойсуң десе, анан кийин дароо ойлонот да. Эркек дароо ойлонуп туруп, эмнеге такыр ойлобойт экенмин? Мен багып атпаймынбы, жакшы эле табып келип атпаймынбы? Кантип ойлобой атам деп, ошол жерден уруш болот, түшүнбөстөр болот. Мына ошону алдын алыш үчүн мен эмне кылуумду каалайсың деген суроону берсе, мына ошондо айтат. Каерде жүргөнүңдү, эмне кылып атканыңды кабарлап турсаң боло деген кайра суроону узатканда сиз айтасыз, макул, мен чалып турам дейсиз. Мына ошону менен уруштун, жаңжалдын алдын алат экенсиз. Ошону менен биздин сабагыбыз аягына чыкты буйруса, кийинки сабактан биз азыр жакынкы болгон тааныштарыбыз менен, курбулар менен үй бүлө ишиндеги болгон маселелерди карадык. Ал эми кийинки сабакта жумушчуларга болгон мамиле, бизнес партнерлорго мамиле, аларга кандай критиканы туура айтыш керек, кантип туура кабыл алыш керек. Ошолор боюнча айтылат. Анткени ал тармак таптакыр бөлөк, буларга окшобогон. Ошондуктан кийинки сабакка калтырабыз аны. Кийинки сабак буйруса экинчи күнү болот, кечки саат 7-де. Көрүшкөнчө баарыңыздарга кутмандуу, бейпил түн болсун. Чоң рахмат.